ошол мен сени бейишке кирсем, алдымда баратканыңды көрдүм дейт. Дахалтул барихал жанна дейт. Мен мына кечеги түндө бейишке кирдим. Фасами'ту хашхашатака амами дейт. Мен ошол сенин бутуңдун үнүн, бутуңдан чыккан үндү уктум алдымда баратканыңды дейт. Сага ушул менин алдымда баратканыңа кайсыл амалың себептүү деп сурап атат да, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондо Билал радиаллаху анху, я Расулаллах, ма аззанту қат илля саллайту рак'атайн дейт. Мен качан азан айта турган болсом дейт, Аллахтын элчиси, ошол азандан кийин 2 рекет намаз окуйт элем дейт. Азан айта турган болсом, ошол азандан кийин 2 рекет намаз окуйм дейт. Кайсыл амал сенин мындай өзгөчө болгон амалың деп сураганда, ошол өзгөчө болгон амалдарынан эскерип атат да. Эмне деди? Мен азандан кийин, намазга азан чакырылгандан кийин 2 рекет намаз окуйм деди. Андан кийин вама асабани хадасун қат илля таваддату индаха ва раайту анна лиллахи алайя рак'атайн фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бихима. Билал радиаллаху анху сөзүн улантып айтты: эгер да менин качан дааратым сына турган болсо, дааратым бузулуп кала турган болсо, дароо дааратымды жаңылап даарат алам деди. Дааратым бузулар замат, ошол учурда дароо мен дааратымды кайрадан жаңылап алам деди. Жана даарат сынгандан кийин дааратымды жаңылап, эми ошол жерде мен эмне дейт? Менин мойнумда Аллах үчүн 2 рекет милдеттүү намаз бар деп 2 рекет намаз окуйм деди. Өзүнө милдеттеме катарында алып алып атат да, белгилеп. Милдет кылып, өзүнү ошого бекем кылып эмне кылып атат? Дааратым бузулары менен мен дааратымды жаңалап, дароо 2 рекет намазды мен парыз иретинде, парыз сыяктуу кылып окуйм деп атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бихима деди. Мына ушул 2 амалың менен турбайбы деди да, мындайча айтканда. Бейиште алдын озуп, менден алдын баратканыңдын себеби ушул 2 амалың себептүү экен деди. Кайсыл 2 амал? Акыркы 2 амалды айтып атат. Даараты бузулары менен дароо даарат алуу, жана ошол даараттан кийин 2 рекет даараттын сүннөтү деп коет го. Суннатул вуду деп коет да алымдар. Даарат алып бүткөндөн кийинки 2 рекет сүннөт болгон, нафил болгон намаз. Мындан алдын дагы бир амалды эскерип атат. Ал амал кайсыл? Азандан айтыла турган болсо, азандан кийин мен 2 рекет намаз окуп алам деди. Бул кайсыл намаз? Азандан кийин икамат бар го, камат. Ошол камат айтылганга чейин 2 рекет сүннөт болгон намаз бар. Бул сүннөт, парыз эмес, важып эмес, сүннөт, нафил, мустахаб болгон намаз. Бул жанагы мечиттин акысы эмес. Бул азандан кийин окула турган намаз. Азандан кийин каматтан алдын окула турган, урматтуу мусулман бир туугандар, 2 рекет намаз. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман бир туугандар, өзүнүн сахабасы Билал радиаллаху анхудан сенин кайсыл амалың бейиште менден алдын баратканыңа себеп болду, айтчы деп сураганда ушул амалдарды айтып атат. Башка риваяттарда келет, Бухариде, Муслимде келген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан ушул эле хадис. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: сенин алдыңдагы эң сенин үмүтүң чоң болгон пайдалуу амалыңды айтчы дейт. Мен сенин бейиште жүргөнүңдү, бейиште бутуңдан чыккан үндү уктум дейт. Эң сенин үмүтүң күчтүү болгон амалыңды айт дегенде, ошол жакта дагы ушул амалдар эскерилет. Жанагы даарат сынганда дааратты жаңылап алуу, жана ошондой эле эмне даараттан кийин 2 рекет намаз окуп алуу. Бул сүннөт амалдар аялдарга дагы, эркектерге дагы тиешелүү.